Телефондук алдамчыга туш болгонун кантип билүү керек? Бир нече негизги белгилери болот. Акча тууралуу сөз болгондо, алдамчылар банк эсебинде коркунуч бар экенин, онлайн кредит алуу зарылдыгын билдирет. Сиздин жеке маалыматыңызды талап кылып, шектүү шилтемелерге кирүүгө үндөйт. Психологиялык басым. Алдамчылар сизге ойлонууга убакыт бербейт. Азыр чечим кабыл алып, тезинен акча которууга мажбурлайт. Айтканын аткарбай койсо, алдамчылар айыпка жыгылуу тууралуу коркутууларга өтөт. Алдамчылар ишендирип сүйлөшөт. Алар өздөрүнө пайдалуу маалыматты алдын ала даярдап алышат. Эгерде сиз жогоруда аталган белгилерди телефондон чалган адамдан байкасаңыз, ошол замат сөздү токтотуп, телефонду коюп салыңыз. Бул тууралуу укук коргоо органдарына кабарлаңыз. Өзүңүздүн банк эсебиңиз тууралуу маалыматты бейтааныш адамдар менен талкуулабаңыз.